Аялга зулумдук кылсаң, жамандык кылсаң, ал алсыз сага күчү жетпейт физический жактан. Физикалык жактан жетпейт, бирок алсыз адам алсыз жагынан удар берет. Ага дароо зулумдук кылсаң, сенин аялдан да алсызыраак сенин өсүп келаткан байчечекейлериң бар, балдарың бар дегеним, кыздарың бар. Барып ошолорго нервин чыгарат, ошолорго ачуусун чыгарат. Үйдө тынчтык болуш үчүн эң биринчи бала көзүн ачканда апаны карайт. Апанын маанайы жакшы болсо, атаныкы да сонун болот. Айтайын дегеним эмне? Зулумдук кылба. Аялыңа жакшы мамиле кыл. Жакшы сөздөрүңдү ошо аялыңа арна. Пайгамбарыбыздын сөзү, эң чыныгы жакшы мусулман эркек аялына жакшы мамиле кылганы дейт. Эркек болоюн десең, жакшы мамиле кыл. Алсыз жагынан удар берет. Душмандын чоңунан коркпо, кичүүсүнөн корк дейт. Себеби кичинекей курт чоң мынандай дарактарды куртун жеп түгөтөт. Ооба, кичине 1-2 жыл убакыт кетет, бирок баары жеп түгөтөт. Ошондой чынар, миңдеген жылдардан бери турган чынар оонайт. Ошондуктан душмандын алыстан издебе, жаныңдан изде. Чоңудан коркпо, кичүүсүнөн корк деп бекерге айтылган эмес, мекендештерим. Бул маселеде ойлонойлу, кенен ойгонойлу.